Күндүн табы кайтып калды. Кышта чукулдап келатат. 3 фаза менен электр энергиясын колдонуп үйлөрдү жылытууга Кыргыз өкмөтү тыюу салды. Ал эми Ош шаарында жана Ош облусунда газ жок. Элдин баары көмүргө басым жасап, көмүргө суроо талап өсүп, билинбеген менен көмүрдүн баасы өсүп жаткансый. Мындан улам канткенде көмүрдүн баасын туруктуу кармап, калкты көмүр менен камсыз кыла алабыз деген суроо жаралат. Күн маектин бүгүнкү чыгарылышында ушул маселенин тегерегинде маек курабыз. Көрсөтүүнүн коноктору Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Мирлан Жакыпов жана монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директору Болсунбек Казаковдор. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып барам. Алгачкы суроо ушул көмүр маселесинин алкагында сөз кылып аткандыгыбыздан Мирлан байке сизге бергим келип турат. Негизи эле көмүрдүн тоннасы канча сомдон сатылып жатат бүгүнкү күндө Кыргызстан аймагында? Ошондой эле көмүр казылган жерлердеги көмүрдүн өзүнүн наркы канча? Бүгүнкү күндө көмүр ишканаларын бул антимонополдук комитети баа койгон. Наркы баасы сартовой көмүр деп коебуз. Бул биздин жарандарга элге мунун баасы 1300 сом. 1300 сом кайсы жерде? Карьер разрезтердин өзлөрүндө. Бул базаларда сатылып аткан баасы канча? Эми бул Бишкекти алып көрсөк, 1300 сом ошол разрезтен сатылса, жерге келип 3500 болуп калып атат. Бүгүнкү күндө 3000ден 3500 сомго. Мунун ичине тартып келген унаалардын да баасы кошулуп калып атат. Чыгашалары. Анан топ базанын чыгашалары кошулуп калат экен. Ошо менен 3000ден 3500 сомго чейин болуп атат. Бул Бишкек Чүй областында. Мындан тышкары биз эгер түштүктү алсак, Алай кенинен касылып келип атат. Ал жерде 3100 сомдон коюлган. Антимонополдук комитет койгон, ошол жерде Перетикуал деген разрезибиз бар. Алар көбүнчөсүн бул Ош аймагына таркатат. Ал жерде 4,5–5 миңге чыгып атат. Ошондой эле Сүлүкта да, Лейлек районунда чыккан көмүрлөр баалары 4000ден 5000ге чейин коюлган антимонополдук комитет менен. Булар эми эмне үчүн кымбат десек, бул жердин астынан шахтовый метод менен алып чыгат көмүрдү. Ошондон наркы дагы көбөйүп калып атат. Анан Баткендин өзүндө 6000ден 7000ге чейин кетип атат баалары. Бул былтыркы баалар да ушундай болчу, быйыл да азыркы баалар ушундай. Баткенде сатыктагы баасы 6000–7000 сом, э? Ооба. Болсунбек мырза, мындан улам суроо жаралат да, бааны кантип бекитесиздер? Анткени ошол көмүр казган ишканалардын көпчүлүгү менчик ишканалар, айрымдары мамлекеттик ишканалар болсо, анан көмүргө болгон бааны быйылкы кышта туруктуу кармап туруш үчүн кандай чаралар көрүлүп жатат? Рахмат. Азыркы күндө эң актуалдуу ушул тема болуп турган ушул кыштан кантип чыгуу, элибизди кантип ушул көмүр менен камсыз кылуу маселеси бул өкмөттө абдан талкуу болуп атат. Абдан чоң иш-чаралар ишке ашырылып атат. Ал эми мына мурда айтып өткөндөй, ушул Кыргызстанда ушул лицензиясы бар 177 компания бар. Көмүр казуу боюнча. Алардын 34 ушул мамлекеттик ишкана менен өздөрүнүн баягы келишимдери бар. Ошол келишим менен иштешет. Андан башка 10 ушул ишканасы бул баягы монополист деп табылып, биздин агентство тарабынан баалар коюлуп берилген. Бул Жумгалдагы Кара Кечеден бул 4 ишкана. Ошол эле учурда Кыргыз көмүрдө ошол ишкананын бири болуп эсептелинет. Алайда бул бир компания, анан Баткенде 5 компанияга ошо баалар бекитилип берилген. Ушул бааларды кантип бекитесиздер? Основной монополист деп табылгандар. Бааларды бекиткен бул ушул биздин агентствого ушул ишканалар кайрылат. Биз реестрге киргизгенден кийин, монополист деп табылгандан кийин булар кайрылат да ошол өздөрүнүн баягы расходторун көрсөтөт. Мисалы үчүн жана айтып өткөндөй, Кара Кечеде 800 сомдон 1300ге чейин коюлган. Ал жерде ошол баягы жердин үстүнөн касылып алынгана байланыштуу ал жерде арзаныраак коюлат.
Анткени булардын баягы чыгашаларын эзептеп, анан ошол кирешесин эзептеп беребиз да. Ошого байланыштуу болот дагы. Баса белгилеп кетүүчү нерсе бул баягы салыктарды эске албаганда. 800дөн 1300ге чейин. Эми баягы элибизде мындай бир түшүнүк болуп атса керек, көмүр десе эле көмүр мынча болуп атат депчи. Көмүрдүн түрү көп болот да. Көмүрдүн бул коммерческий көмүрү бар, бул ошол элибиз колдонгон көмүр бар, сырттан алып келип аткан көмүр, ошол баягы өзүнүн качествосуна жараша баягы ар кандай түрлөргө бөлүнөт. Ал эми жана айтып өтпөдүбү, Баткенде кымбат болуп атканы бул шахтовый метод болуп атат. И соответственно баягы баасы дагы ошол чыгашаларына жараша коюлуп берилип атат да. Анан быйылкы жылы былтыркы жылкыдан көтөрүлгөн жок баасы, чыгашаларына дагы ошол деңгээлде калтырып, баягы ГСМдин ушул кымбаттаганына байланыштуу дагы булар суранды, бирок биз ушул компанияларды түшүнүү менен кабыл алып быйыл элибизди баягы камсыз кылып, ушул баасын көтөрбөгөнгө баягы биз сунуштарды келтирип, ошону менен баасы быйыл бекилди. Андан башка мынакей Быйыл кышында ушул баа сакталабы? Баа сакталат деп муну баягы кепилдик берүү абдан кыйын. Анткени баягы бул бир нече факторлордон баягы неме болушу мүмкүн. Өзүңүз айткандай, Ош менен Ош шаарында, Ош областы менен Ош шаарында быйыл газдын берилбегенине байланыштуу жана биздин ушул суу сакташыбызда суудун баягы тартыштыгына байланыштуу быйыл өзүңүз айтып атпайсызбы, ушу көмүргө басым жазылат депчи. Анан эми ушул бааны кармап калыш үчүн биз ушул агентство сунуш киргиздик да өкмөткө жана ушул жергиликтүү бийликтерге. Бул эмне деген сунуш? Жылына ошол ар бир областка, районго ташып жүргөн бул каскандар, бул өзүнчө компания, ташыгандар бул өзүнчө компания да. Анан ошол каскандар эгер баасын көтөрбөй, ошол баасын көтөргөнгө акысы жок, бул мыйзам менен чектелген нерсе. Ал эми ташыгандар бул мыйзам менен чектелбеген нерсе да. Ташып, алып келип элге саткандар булар баягы шартка байланыштуу, көмүрдүн тартыштыгына байланыштуу булар баасын көтөрүбеш үчүн биз мындай бир сунуштарды киргиздик. Азыр ошол сунуштар менен иштер алып барылып атат ар бир жерге. Кандай сунуш киргизилди? Сунуш боюнча биз айттык, ар бир айыл өкмөттүн өзүндө топ базалар ачылыш керек. Топ база ошол айыл өкмөттө баягы кишинин жарандардын санына жараша, может 1, 2, 3 баягы шаарларда может 10 чакты, 15, 20 чтоб элге баягы жеткиликтүү ошол баягы жакыныраак баягы аны такси менен алып барса деле ошол баасы көтөрүлүп кетет атпайбы. Ошон үчүн элге жеткиликтүүлүк ошол микрорайондордун болобу, центринде болобу ошол топ базаларды ачыш керек. Ошол топ базаны ачкандан кийин ошол жана поставщиктер менен булар келишим түзүш керек. Келишимде бул баягы ушундай шарттарды биз долбоорун түзүп бердик. Ошол келишимдин долбоорун түзүп бердик. Ошол келишимди өкмөттүн тапшырмасы менен бүт айыл өкмөттөргө жөнөтүлдү. 1-октябрга чейин булар ошондой келишимдерди түзүш керек. Ошол жерде көрсөтүлөт. Айыл өкмөтү топ базаларды ачып берет, шарт түзүп берет. Бардык элдин ошол өздөрүнүн жарандарына ошол канча тонна керек экенин санап чыгышат. И ошол тоннаны тигилер поставка кылып берип туруш керек. Анан ошол мына сентябрь айында, октябрдын 1-ине чейин ошол келишим баа түзүлүш керек да. Ошол кыш айларында жанагынтип көмүр тартыш болгондо көтөрүлүп кетпеш үчүн ошол компаниялардын өзүнүн баягы айыл өкмөтүнүн да укуктары көрсөтүлөт, ошол эле жоопкерчилиги көрсөтүлөт топ базалар боюнча. Эгерде ошол поставщиктердин дагы укуктары жана жоопкерчиликтери, эгерде
ошол көмүр чыгарып аткан, касып аткан компаниялар баасын көтөрбөй туруп эле сатып атса, бензин же солярка кымбаттабаса, эч кандай фактор влиять этпесе, алар жөн эле туруп көтөрүп жүрсө, анда алардын да жоопкерчилиги каралат турган келишим долбоорун түзүп бергенбиз. Негизи эле ушул көмүр ташыгандардын, казгандардын эмес, ташыгандардын жоопкерчилиги мыйзамда каралганбы? Мыйзамда каралган. Бул жерде гражданский кодекс бар. Ошого таянып биз ошол келишимди долбоорун иштеп чыктык. Келишимде негизи бул баягы экинчи рынок болуп аткандан кийин бул баягы конкурентная среда деп коет. Бул баягы ким алып келип ташып сатса, бул баягы жеке ишкерликке жатат да. Ал эми ошол баягы быйылкы жылдын ушул немесин шарттарын эске алып, ошондой келишим долбоорун неметип, укуктарын дагы Карадыңыздар да? чектеп атабыз да. Укуктары болсо жоопкерчилик болсун депчи. Бүгүн ошол айыл өкмөтү алып келип 3000ден сатып атса, эртең 5000ге чыгарып жүрсө, эмне себеп менен чыгарып атат? Ошонун баарын ошол жергиликтүү комиссиялар түзүлөт. Райондо ошол жанагы правоохранительный органдар менен антимонополдук ошол биздин баягы жергиликтүү адистер менен ошол акимдер менен айыл өкмөттөр менен жергиликтүү комиссиялар түзүлөт да, ошолор карап турат. Эмне себептен кымбаттап атат? Эгер кымбаттап атса, эмне ошого шарт түздү? Таасирин тийгизди. Эгер андай таасир жок болсо, анда алардын жоопкерчилиги ошол келишимде көрсөтүлөт. Мирлан мырза, негизи эле Кыргызстандын халкы жыл сайын канча көмүр керек дейт? Быйылкы шартка байланыштуу бул көрсөткүч канчага барышы мүмкүн? Анан жанагы Болсунбек мырза айткандай, бүгүнкү күндө канча баягы ошондой көмүр саткан базалар ачылды? Канчасы ачылыш керек болчу? Бул да жакшы суроо болуп атат. Мына эми эле Болсунбек мырза айтып кетпедиби? Жанакы бизде 177 көмүр ишканалары бар деп. Ошонун 177-nin ичинен 34 компания бул келишим менен Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы менен иштейт. Калгандары сезон учурунда келип казып алып кайта кетип калат экен. Буларды биз бир жылдан бери ээлерин таппай жүрөбүз. Геология агентствосуна да кайрылдык. Бизге таап бергиле, булар учурунда иштеп эле кайта кетип калат экен деп. Ошонун ичинен жана 177-nin ичинен 34 алсак, калганы бир 15 чалгындоо жумушун жүргүзүп атат. Калганын баары жанагындай кылып иштеткен. Бизде апачи деп коет экен, келип касып алып, жабылып кайта кетип калган. Анан эми бул биздин прерогатива эмес, бул антимонополдук комитет менен башка тиги укук коргоо органдарынын жумушу да. Анан ошонун баарын алып биз көмүрдү канча ошо жанакы 34 компаниянын көмүрүнүн өлчөмүн алсак, баары тең 1.500.000 көмүр касып чыгат экенбиз. Планыбызда да быйылкы жылга 13-14 жылга 1.500.000 касып чыгышыбыз керек. Бирок 3-4 жылдан бери көмүр ишканалары мындай жакшы показательдер менен келе атат. Андан көбүрөөк беребизби деп быйыл турабыз. Жалпы Кыргызстан боюнча 2.200.000 былтыр көмүр жагылган да. Быйыл андан да бир 200.000ге көбүрөөк жагат болуш керек. Бул биринчи эмеси мына өткөн жумада эле премьер-министрибиздин буйругу менен дагы ушу жергиликтүү ушу Кыргызстандагы көмүр ишканаларына дагы 150.000 тонна көмүр ТЭЦке коюшканга уруксат берди да. Бул эмнени айтат? Бул Казакстандын көмүрүнөн кезип, например, 500.000 Казакстандан алчу да. Азыр аяктан кезип, аяктыкын азыраак кылып, Кыргызстандын көмүр ишканаларына берип атат. Жергиликтүү ишкерлерге тапшырып алгыла деп. Канча база бар? Бүгүн Кыргызстанда бул базалар боюнча жергиликтүү бийликтерге берилген өкмөт тарабынан бүгүнкү күндө 515 көмүр кампалары ачылды. Маалымат боюнча, акыркы маалымат. Ошол 515тен бул эми чүйдү алсак, Бишкекте 13 чоң көмүр кампалары ачылды. Калгандары бул Чүй областы боюнча айтып атам да, 43-ün. Андан тышкары жана стихийный деп коет, үйлөрдүн эшигинин алдына жарай турган жерлерге өзлөрү алып келип алып, унаалары, чоң унаалары барлар, ошолор мüşөктөп сатып баштайт экен. Алардын санын быйыл калпына келтирет болуш керек санап. Болсунбек мырза, сырттан келген көмүрлөрдүн сапатына
Ким кепилдик берет? Ким көзөмөлдөйт ошону? Сырттан келген көмүрлөргө биздин агентство эч кандай көзөмөл жүргүзбөйт. Эрлан мырза, сиздердин ишкана көзөмөлдөбү ушуну? Бизде да жок, бирок ар бири ошол көмүр алып аткан компания тендерлерди ойнотуп атканда ошолорго сертификат алып келет. Менин көмүрүмдүн килокалориясы мындай, гүлү мынча чыгат, сапаты эме деген сертификат алып келет да өзлөрүнөн. Негизинде Болсонбек мырза жогоруда айтып кеттиңиз, эгерде көмүрдүн баасын баягы негизсиз көтөргөн, баягы саткан адам болсо же ташыган адам болсо, аларга баягы мыйзамда каралган жоопкерчилиги депчи. Эмне жоопкерчилик каралган? Айыппы же кандайдыр бир? Жок, ташып келген нерселерге мыйзамда каралган эмес дедим. Мен баягы мындай ойду айттым да, мыйзамда баардык нерсе каралган. Бирок ошол мыйзамга таянып, биздин граждандык кодекстин таянып биз жана келишимди долбоорун иштеп чыктык да. Ал эми жана экинчи рынокто биз көзөмөлдөй албайбыз деп жана башында айтып өттүм. Ошол нерсени көзөмөлдөө үчүн эмне кылыш керек? Ошол нерсени көзөмөлдөө үчүн биз жана долбоорду иштеп чыктык дагы. Ошол айыл өкмөттөргө биз ошондой сунуштадык. Эми жылына эле өзүңүз байкап жүрөсүз, баягы жылына бизде газ дагы, свет да болгондуктан биздин элибиз кандай көмүрдү алышып келген? Мешоктоп. Бүгүн күн жылуу болсо албай коет, эртең күн суук болсо бир мешок сатып алып ошо менен кыштан чыгып келип атпайлыбы? Эми мен деле айыл жергесинде өскөм, эгер баягы мурун Союз учурун деле карап көрсөңүздөр, ар бир айыл жергесинде, ар бир үйдө көмүркана деген бар болчу. Мен ошол кичинекей чагыбызда көмүрканага 5 тонна, 10 тонна чүрүп, ошону жай айында эле жашнакка алып киргизип, камдап, кыштан артып калганы эмки жылкыга кете берчү. Азыр мисалы үчүн айыл жергесине барсаң, бир жерде да көмүркана жок. Көмүркана жок болгондон кийин, значит, ал жерде только свет менен жашап келишет. Эми бизде свет арзан болгондуктан ошого барып келебиз. Анан эми быйылдан баштап ошол көмүргө өткөрөлү деп мынакей баягы көп чараларды кылып атабыз. Мен бир нече ошол баягы телевидениеден дагы айрылып кеткем. Негизи быйыл газ тартыш болгондуктан, газ жок болгондуктан түштүк тарапта ошолор эртерээк эле 2 тонна, 3 тонна өзүнүн баягы немесин эзептеп чыгып, азыр чүрүп алса арзан баада алат. Эгерде эртең бир мешоктон алып баштаса, ал нерсе баягы капка салганы бар, расход болот. Аны жүктөгөнү бар, жеткиргени бар, бир машина менен бир капты жеткизсе, анын да баасы көтөрүлөт. Ошентип көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө ошол касып аткан компаниялар көтөргөнгө укугу жок. Жанагындай келишимдерди эгер айыл өкмөттөр, акимдер түзүп алса, ташкан компаниялар дагы ал келишимдин негизинде көтөргөнгө укугу жок. Мисалы, мына көпчүлүк эле жерде көрүп жүрөбүз. Мисалы, Кыргызстандын түштүгүндө көмүрдү килолоп сатышат. Бирок Бишкек шаарында, Чүй облусунда эмнегедир мындай көрүнүш байкалбайт дагы. Өзүңүз айткандай, көмүрдү элеп туруп, капка салат, каптын баасын чыгарат, мынча деп турупчу. Ушул бирок анын эсептей келгенде көмүрдүн өзүнүн баасынан кымбатка түшүп калып атат. Бул албетте жеке ишкердин иши, канча сатат. Бирок ошолордун да кандайдыр бир жоопкерчилиги каралганбы? Жоопкерчилиги каралган эмес. Бул баягы атаандаштык өнүктүрүү жагынан. Ошол ким более качественныйраак ириктерин тандап, эми кимдин акчасы болсо ириктерин жагып, айтып атпаймынбы, көмүрдүн түрү көп. Кээ бирлери ошол майдасын жагат, кээ бирлери ошол иригин жагат, ириги менен шашлык бышырат, тиги тандыр жагат дегендей. Эрлан мырза, азыр ушул көмүр кампаларында көмүрлөр жетиштүүбү? Бүгүнкү күндө жетиштүү эмес, муну ачык айтыш керек. Көмүр ишканалары бүгүнкү күндө жана тендерлерди алып алган бюджеттик мекемелер, больница, мектеп жана башка мекемелерде ошолорду ташып бүтүрүп атышат. Анан бул жыл бою эле ушинтип келаткан окуяда сентябрь айы менен бүтөт, ошол бюджеттик мекемелерди камсыздандырып, андан кийин анан жарандарга чыгарат. Бүгүн ошондой болуп атат, бирок чекеси бүгүн ошол эле биздин Кыргыз көмүрүнүн Кара Кечеде участогу бар, 3 эле күн болду жарандарга бере баштаганда.
Мына негизинде көмүр кампаларындагы көмүрлөрдү ким көзөмөлөйт? Ошол жерге көмүр түшкөндүгүн, көмүр ал жерде запас баягы көмүр бар экендигин же ал жеке ишкердин ишиби? Жеке ишкердин иши бул бизде баягы өзүбүздүн мамлекеттик көмүр каналдары жок да. Мурун жок. Ошондой мамлекеттик көмүр кампаларын ачуу планда барбы? Эми быйыл баягы кыш оор болот деп мына өзүбүз угуп атабыз. 2,3 миллиард кубометр эме тиги электроэнергиябыз дефицит болуп атат. Ушу кыштан жарандарыбызды üşүтпөй алып чыгалы деп бардык жагына барып атабыз. Муну эми бу антимонополдук комитетке өкмөттөн дагы берилип атат. Ушу бааны кармаганга биз да өзүбүз жактан чара көрүп атабыз. Биринчи мына ойлоп чыгып атабыз. Эми действительно бул антимонополдук комитетке оор жумуш. Ар бир өз жаран барып эле бир машинеге жүктөп алып келип ар кайсы жерге сатып атса, буларда дагы жүгүрүп жүргөндөй эме жок да, шарт жок. Биз азыр өкмөткө сунуштап атабыз. Ошол эле кампа жергиликтүү бийликтер ачып атабы. Ошол жерден эле тиги горячий линия деп коет эмеспи, телефондорду ачсын да биздин жарандар билсин звонтет. Кайсы жерде, кайсы даректе кампа бар, баасы канчадан. Эгер тиги жерде ушул эле мына Аламин районунда алып 5000ден сатылып атса бир айылын, ошол жердеги жарандар билсе болот. Ошол тиги кыргыз көмүрдүн көмүрү тиги Кара Кечеден келген 3,5 деп атат. Кайсы даректе, кайсы жерде ошол жерден алса болот. Ушундай эмени сунуш киргизип атабыз. Мен кошумча кылып айтып кетейин. Өкмөттө премьер-министр Жомарткаевич дагы абдан ошого көңүл буруп атат. Анан ошол селекторный жыйында дагы айтылды. Керек болсо ар бир үйдүн канча көмүр муктаж, канча көмүр бар, ар бир көчөдө, ар бир айыл өкмөттө ошонун баары келип туруп, ошол тиги республикалык штабка келип түшүп атат да. Бүгүнкү күндө абдан кат иш болуп атат. Анан бул жерде негизги баягы ролду ушул массалык маалымат каражаттарды абдан эме тетти. Анан эми баягы көмүр жок, кандай мындай деп ажиотаж эмете берсе, элдин арасында да көп сөз жүрүп кетиши мүмкүн да. Мен ушул Баткен областы менен Ош областына иш сапар менен барып келдик. Ошол жерде мисалы үчүн кампаларда эмне үчүн бүгүн көмүр жок деп ошол ар бир акимди, айыл өкмөттү тургузуп алып сураганыбызда, ал жерде баягы түштүк өрөөнү болгондуктан көмүрдүн бул составы да мына биякта баягы специалист катары айтып кететтер. Күндө жатып калса мунун качествосу сапатын жогото баштайт экен. Ошон үчүн бул жагы айткандай ар бир социалдык жана мекемелер, школ, больницалар акчаларын төгүп коюп күтүп отурушту да. Мына сентябрдан баштап ташый башташты. Сентябрда ташып баштагандан кийин октябрда уже бардык айыл өкмөттөргө, губернаторлорго, ошол өкмөттүн тиги өкүлдөрүнө ушундай коюлган топ базаларда көзөмөл күнүгө жүргүзүлөт. Мынакей октябрдан баштап биздин жергиликтүү тиги кызматкерлерибиз да күнүгө барып канча тонна турат, канча баасы эмне болуп атат, эгерде көтөрүлүп атса эмне таасир этип атат. Мунун баары күнүгө анализ болуп турат. Анан элден ошол элибизден суранып кетүүчү нерсе ушул быйыл ошону туура кабыл алып, эртерээк камданышса, эртерээк баягы өздөрүнө керектүү нерсесин түшүрүшүп алса. Анан эми баягы сиз айткандай канча көмүр керектелет, ушул 3 фазалык тиги нерсе электр энергиясын өчүргөнүнө байланыштуу дегенди биз жай айында ошол сунуш киргизгенбиз өкмөткө. Министерство энергетикага ошондой тапшырма берилген. 3 фазалык канча абонент өчүрүлөт. Ал абонент өчүрүлгөндө канча тонна еще дополнительно кошумча керектелинет. Эгер ошол бир айыл өкмөттө канча тиги трехфазка болсо, ошону өчүргөндө ошол айыл өкмөткө дополнительно канча көмүр түшүрүлүш керек. Андан башка жана метео службага дагы тапшырма берилген. Быйыл кыш кандай болот? Баягы мындай кыргызча айтып кыш мындай болот эмес, кышты ошол именно быйыл илимий жактан качан башталат? Ошонун продолжительность канча болот? Канча градуста суук болот, ошонун баарын изилдеп келип туруп, анан ошол штабта ошонун баары анализ жүргүзүлүп атат. И ошол кайсы региондо кайсыл көчөгө чейин
канча көмүр керек ошонун баары изилдеп штабта каралып атат. Бирок сиздер жакшы айтып атасыздар, эртерээк даярданыш керек депчи. Бирок 2 күн мурда эле мен мына Бишкек шаарынын батыш тарабындагы базага барып көрдүм, ал жерде көмүр жок экен. Базада көмүр жок. Мындан улам ошол жерге барган элдерде ойлошу мүмкүн да. Демек, көмүр тартыштыгы эмитен байкала баштады. Көмүр тартыш экен, баасы өсүп кетиши мүмкүн деген баягы пикирлер өзүнөн өзү жаралат да ошондой ситуацияны көргөндөчү, кырдаалды көргөндө. Мындан улам суроо жаралат да, эмнеге биз ошол элге алдын ала көмүр алгыла деп элди үгүттөйбүз дагы, ошол элдерге көмүр камдап бербейбиз деген суроо туулат да. Бул боюнча мен айта кетейин, азыр жана айтып кетпедимби мында мурун эле, азыр көмүр ишканалары жана ошондой берип атат деп. Анан Болсунбек мырза да жана качестволорун айтып атпайбы? Биздин бул Кабак бассейни, анан Южно-Ферганский бассейн, бул Алай району кирет, Бурый угул деп коет. Ошолор казылып чыгып кампада турса, жылуу же жаан тийгенде бул 40 инкубационный период деген бар да, өзүнөн өзү тутанып күйүп өртөнүп кетет да. Ошондон кээ бир мекемелер уже былтыр опыт алып көнүп калгандар, ошолор көбү албай турат. Ошол эле топ базалар дагы эле бирин-сирин 2-ден 3-төн машина алып келип коюп кичинеден турат да. Бирок полный ошо топ базалар, көмүр кампалары октябрдан баштайт да бул жарандарга иштепчи. Негизи эле буга чейин көмүр ошонтип туруп жаанда калып туруп күйүп кеткен фактылар болгон эмес да. Былтырдан баштап эле эмнегедир ушундай фактылар көбөйө баштады. Бул эмне, көмүрдүн сапаты өзгөрө баштадыбы же? Мурунтан эле болгон. Мындай ажиотаж болгон эмес да мурун. Мына азыр баарыбыз көмүр деп базаларды барып, өзүңүздөр да барып карап атасыздар. Былтыр мурда жылдары бирөө деле баспак. Канчалык талап жок болсо да. Анан жанагы сөзүңүзгө кошумчалап кетчү нерсе ушул элибизге баягы эртерээк алгыла арзан болот деген нерсе, бул мунун баары жергиликтүү жерлерде иштелип атат. Ар бир келишимдер түзүлүп атат. 1-октябрга чейин ар бир айыл өкмөтү ар бир ошол квартальный отчет берет. Канча көмүргө келишим түзүлдү, канча компания менен кайсыл күнү канча тонна жеткирилет. Бияк айткандай, действительно баягы азыр социальный объекттерди бүтүп алса, анан жалаң ошол элге ташып башталат да. Анан ушул нерселерди туура түшүндүрүш керек да, маалымат каражаттарычы, массалык маалымат каражаттары ошону туура түшүндүрүп, ошону мен региондорду кыдырып келдим, Таласты да кыдырып келдим, уже элдер туура түшүнүп, ошону жашнак болуп уже чүрүп атат, мына үймүй чүрүп атат, 3 тонна, 4 тонналап чүрүшүп атат. Анан баягы быйыл намыска келип, мына бул түштүк өрөөндө болгондо да ошол компанияларды чогултуп, ташуучу компаниялар чогултуп айттык. Быйыл намысыбызга бек туралды, элибизди жашнак кылып кыштан чыгарып кетели. Силерге быйыл пайда көрбөсөңөр дагы, мына эл кыйналбасын. Кийинки жылы, адан кийинки жылдарга силерге сонун шарттар түзүлүп атат. Ошонун негизинде биз силерге мамлекеттик сыйлыктарга тиги сунуш көрсөтөлү. Эгер действительно бир компания, бир районду мындай камсыз кылсаңар, ошондой жагынан дагы биз патриоттук сезимдерин ойготуп, мына Кудай кааласа жакшы эле иштер алып барылып атат. Акыркы суроо, баягы Советтер Союзуна салыштырабыз дейм биз. Ошол кезде иштеп турган көптөгөн көмүр кендери акыркы жылдары солгундап калды. Ишичи, ошолорду качан толук кандуу ишке киргизебиз, канткенде ишке киргизебиз? Ким ишке киргизет аны? Бул боюнча өкмөттөн чара колдонуп атат. Бизде көп мамлекеттик ишканалар частный болуп кетти, андан калгандары банкротствого жетпейт болуп токтоп калган ишканалар бар. Бул көбүнчөсү бизде Баткен областында. Булар эми жаңыдан жандандырып иштин баарын алып кетели деп биз жүргүзүп атабыз. Мунун ичинде эле ошол энергетика министри бар, өкмөтүбүз бар. Буларга инвестиция таап келели деп бүгүнкү жумушта жүргүзүп атабыз да. Бүгүнкү күндүн эле бир эмеси, мына түштүктө газ жок дегенде биз көмүрдөн газ айландырып чыгуучу эмени ойлорду таап, ошондой инвестиция алып келели деп бүгүнкү күндө ТОсун иштеп баштадык. Бул Кызылкия көмүр ишканаларынын бири, бул мамлекеттик ишкана болчу. Көп пайызы, 80% азыр эсимде жок болуп атат, мамлекеттики фонд госском имуществода турат.
ошол жерге ошондой көмүрдөн газга айландыруучу заводун курганын атабыз да азыр. Ошондой долбоор кетти. Бул иштелип атат бүгүнкү күндө. Ушундай эле долбоорлор бизде азыр Сүлүктө да каралып атат. Ошондой эле долбоор Кабак бассейнинде Минкушта каралып атат. Ушундай иштер, чаралар жүрүп атат бүгүнкү күндө. Сиздерге рахмат келип бергениңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн көмүр маселесин талкууладык. Көрсөтүүнүн коноктору Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Мирлан Жакыпов жана монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директору Болсунбек Казаковдор болду. Сиздер менен эмки көрсөтүүдө жолукканча амандыкта бололу.